COVID-19 пандемиясына байланыштуу өлкөдө түзүлгөн оор кырдаалга карабай, Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы алдыда боло турган парламенттик шайлоого активдүү даярдык көрүүдө. Ошол кырдаалда Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында бардык санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоо менен таза жана ачык шайлоону уюштуруу жана өткөрүү оор милдети турат. Бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстанда 2430 шайлоо участкасын жана чет жактарда 44 шайлоо участкасын уюштурду. Участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү үчүн бардык санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоо боюнча атайын окутуулар болуп өттү. Шайлоо күнү комиссия мүчөлөрү респиратордук бет кап, кол кап жана санитайзерлер менен камсыздандырылат. Өнөктөштөрдүн колдоосу менен шайлоо күнү шайлоочулар коргоочу бет кап жана бир жолу колдонулуучу кол каптар менен камсыз болушат. Бармак издери менен биометрикалык идентификациялоо өтүүдө сканердин бети спирттелген салфетка менен тазаланып турат. Шайлоо участкаларында социалдык аралыкты сактоо үчүн 1,5–2 метр аралыкта атайын белгилер сызылат. 키르기스탄은 한국 국민들에게 민주주의 모범 국가로 잘 알려져 있습니다. 한국도 이러한 코로나 상황에도 불구하고 선거가 중요하다는 것을 알기 때문에 지난 4월 총선을 하였습니다. 총선 후 확진자도 한 명도 나오지 않았습니다. 한국 정부는 코이카를 통해서 이러한 경험을 키르기스탄에 30만 불을 주면서 공유해서 키르기즈 국민들이 모든 국민들이 안전하게 투표할 수 있도록 도와주고 싶습니다. 이번 선거에 모든 국민들이 안전하게 투표하여 민주주의를 더욱 발전시키기를 바라겠습니다. Быйыл парламенттик шайлоо пандемия шарттарында өткөрүлүп атат. Бул абдан жоопкерчиликтүү милдет. БШК жана өкмөт тарабынан бардык санитардык эпидемиялык коопсуздукка багытталган иш-чаралар ишке ашырылды. Ошондой эле биз жарандарга кайрылып кетет элек. Жарандарыбыздын ден соолугун коргоо үчүн бир нече эрежелер бекитилди. Ошол эрежелерди баарыбыз бирдей сактасак, коопсуз шайлоону өткөрө алабыз деп ишенебиз.